Эсенсизби көрүүчү, биздин шаар теле долбоору бул жолу Лейлек районунун борбору болгон Разаков шаарында. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Разаков мурда Исфана шаары деп аталып, 2022-жылы өлкө башчыбыздын чечими менен Разаков шаары деп өзгөртүлгөн. 35 000 калктык учагына батырган бул шаар бүгүнкү күндө кандай абалда? Эмне жетишкендиктер бар? Эмне көйгөйлөр бар? Биздин бүгүнкү тележурналдан көрөсүздөр. Биз менен бирге болуңуздар. Разаков шаары Кыргызстандын түштүгүндөгү Баткен облусунун батышында, Тажикстан менен курчалган аймакта жайгашкан райондук маанидеги чакан шаар. 1996-жылы Баткендеги кадимки айыл өкмөт болсо, 2001-жылы жарлыктын негизинде расмий түрдө шаарга айланган. Учурда шаарга караган 6 айыл, 5 участок бар. Разаковдун элинин тиричилигинин негизин мал чарбачылыгы түзөт. 32 000ден ашуун калктын басымдуусу малды алып сатуу менен алектенип келишет. Ага байланыштуу калаадагы жалгыз мал базар жеке менчик болуп, анын үстүнө шаар ичинде жайгашкандыктан жергиликтүү бийликтин быйылкы жылдагы негизги пландарынын бири шаар четине муниципалдык базар куруу болуп калды. Жалпы мал базардын бүткөрүү 4 этапка бөлүнгөн. Бирок биз экинчи этап менен ошол мал базарды пайдаланууга берейик деген тилектерибиз бар. Буга чейинки мал базар жеке мал базар болгонбу? Ал жердин орду эмне болот? Иштей береби? Азыр бүгүнкү күндөгү шаардын аймагындагы мал базар бул жеке мал базар. Иштеп атат бүгүнкү күндө элди кабыл алып, ошол биздин Лейлек району, анын ичинде биздин шаар ошол малды алып, анан сатуу менен элибиз негизинен ошол менен алектенет. Айыл чарба тармагында бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Эски орду ошо жеке жактык болгондон кийин алар өздөрүнүн багын өзгөртүп, алар менен да кызматташып, ошол башка тармактын да ошол жерде өркүндөткөнгө даярбыз. Базарды куруу жалпы 4 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи этап үчүн тиешелүү мекемелерден 11 миллион акча каражаты жумшалып, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүүдө. Ал эми экинчи бөлүгүнүн курулушу жаз айларында жанданат. Ага 15 миллион акча бөлүнүп, бул Баткенге өзгөчө макам берилгенден кийин мамлекеттен Разаковго бөлүнгөн каражаттын негизинде ишке ашырылууда. Жергиликтүү бийлик ушул 2 этаптан кийин базар ишке берилет деген тилегин билдирди. Бүгүнкү күндө жалпы ошо мамлекетте жүргүзүп аткан саясаттын алкагында ошол базарларды шаардын аймагынан сыртка чыгаруу, ошол менен бирге базарлар толук кандуу муниципалдык болсун деген талапты аткаруу максатында жергиликтүү бийлик Разаков шаар мэриясы ошол тиешелүү иш кагаздарын, проект сметалык документтерин даярдап чыгып, жалпы мал базар ошол менен бирге унаа базарын чыгаруу жаатында иш кагаздарын бүтүрдүк. Проект сметалык документтердин жалпы баасы 42 миллион 400 турат. Шахлы Артыкова Разаков шаарынын тургуну. Ал 5 баласын алчу мамлекеттик жөлөк пулдан баш тартып, өткөн жылы социалдык долбоор катары берилген 100 000 сомго бир канча чарба ачууга жетишкен. 100 000 сом 56 миңге бир өгүз алдык. Өгүздү алып, каганга тоок, жөжө, жем хашекти запас кылып, ушундай бизнести баштадык. 5 литр, 6 литр süt beradi. Саар кечкиси. Торпогум яңгилиги үчүн унга ярымын колдурамын. Ошо 2-3 нумасыны согуп алып, калган торпогумду өзүгө колдурамын. Маселен, сатып алган уйлары азыр süt берсе, букаларынын этинен фарш даярдап, жарым фабрикаттарды чыгара баштаган. Алдыда дагы пайызсыз насыя алып, дүкөн ачууну көздөп жатабыз дейт тургун. Mana şu texnikalarını satып aldık. Şu özümüzge nima qilish uchun. Mana shunday qilib
домашний пельмен, таза эт майдан. Өзүбүз саткан обуздардын этиден касаптар менен сүйлөшүп, производствого чыгарып атабыз. Магазиндерге уже таркатып башладык. Мана шу эги өгүздү багып саткан кирешемден мына шу теплицаны баштадык. Кудайым буйрса, мына февралдын аягы, марттын баштарына эгип баштасак, май июндерге результат берип баштайт. Буга помидор, бодринг, болгарский эгейин деп турам. Шо, эми дагы өкмөт тарабынан катта жардам болду. Мына энди кийинки пландарым яна бар. Кудай кааласа, ошо 5% кредит алып, ошондой кондитерскийлерге жумшап, жайга чейин ишке түшүрүш ниет бар да. Келишимден арткан акчага Шахлу Артыкова тоок жөжөлөрдү алып, аларды көбөйтүп сатып, акчасына 2 баш гисар койлорду сатып алган. Көбөйтүш максатында. Кудайым буйрса, бир 2-3 жылда результат билинет, Кудай кааласа. Ушул эле шаарга караган Чимген айылынын тургуну Карача Жумаева 2 баласына жалпы 5200 сом өлчөмүндө жөлөк пул алчу. Андан баш тартып, социалдык келишим менен алган кайтарымсыз 100 000 сомуна эң алгач ушул муздаткычты сатып алды. Ага кышкы салаттарды даярдап, тоңдуруп, сатып, түшкөн каражатка бүгүнкү күндө базардын так ортосуна ушундай азык-түлүк дүкөнүн ачууга жетишкен. Бизде январь сезонун билесиздер. Бирок ошонун эмесинен свежий салаттар жасабадым. 2 күн болду жасабаганына. А так дайыма ушул холодильникте болот, жайым ушул жерде. Анан буякта приправалар дагы ошо салаттарыма колдономун, анын четинен өзүм сатам. А буякта салатыма керектүү нерселер бар. Мыналарды сатамын, сатсам, мисалы үчүн өзүм салат кылып кетире берем да, мынакей могу фунчозалар. Могулар бүт салатка колдонот. Майонезалар. Башында ошо кошумча максатым, планымда ушул болчу да. Буюрса ушу менен иштеп атабыз, жакшы. Соц контракт алам дегендерге эме кылат элем. Предлагать этем эсли коркпой. Жоопкерчиликтен коркпош керек, жоопкерчилик болуш керек сөзсүз да. Азыркы биз эми биринчи берилип атканда алганбыз. Кийинкилер угушубузга караганда аябай жоопкерчиликтен коркуп атат да, мындай. Текшерүүсү көп экен, анан чакыра берет экен депчи. Андай болбосо жылыш болбойт да, мисалы үчүн. Алган акчаны мындай пайдалуу так колдонсок өзүбүзгө жакшы экен. Бизде ошентип кана иштеп атасың, эмне кылып атасың, канча алдың, эмне алдың деп турганда жакшы экен да. Ошонун айынан биз мисалы үчүн мен ушул даражага жеттим да, аракет кылыш керек экен. Буйрса эми дагы президентибиздин колдоосу менен 200 000 сомдон берилет деп атат. Ага да ишке ашып калса да жакшы болот да, бизге колдоо болупчу. Не кыласыз? Ушу биздин эсимди чоңойтом, анан салатка керектүү дагы эмне керек, ошолорду кошуп. Мисалы үчүн бизде көп нерсе жок да, салатка кошулат турганда корейский бирдемелер сурашат. Ал жок, мисалы үчүн алып келип кошуп элди үргөтсөңүз болот да. Мурда бир жума прилавкада олтурдук да биз. Бир жыл, то есть салат сезонный. Сезонный болгондо жай мезгилинде үйдө болобуз. 3 ай заготовка кылабыз. 9 ай салат менен иштейбиз. Буга чейин Разаков шаарынын тарыхында таштанды көктөрүү деген түшүнүк болгон эмес. Турак жайлардан чыккан таштандылар туш келдер кытылып, калаанын көркүн бузчу. Эми бул маселе чечилмей болуп, жакында эле Разаковдун тургундары үчүн атайын таштанды көктөрүү коюлган.
Үкөктөр жалпы шаар аймагында ушул 2,5 жыл аралыгында 100га жакын үкөк коюлуп атат. Биринчи этапта ошол биз 21-жылы ошол жылдын жыйынтыгы менен 10га жакын үкөк койгонбуз. Анан 22-жыл жалпы ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары менен 40 дана үкөк койдук. Анан мына 23-жылдын жыйынтыгы менен азыр бүгүнкү күндө бүтүү иштери жүрүп атат. 60 дана үкөктү коюп атабыз. Биринчи кезекте ошол биз Лейлек тазалык муниципалдык ишканасынын базасын чындадык. Атайын техника алдык. Ошо үкөктөргө ыңгайлуу кызматкерлерге шарттып түздүк. Буга чейин биздин кызматкерлер үкөктөрдү жаткызып, анан техникага жүктөөчү. Азыр бүгүнкү күндө ошо замандын талабына ылайык үкөктөр жасалып, техника барып, тагыраак айтканда адам ошол жерде иштебейт. Жылы ошол өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүп, Кумтурдан бөлүнгөн акча каражатынын эсебинен ошо алардан 60%, бизден 40% жергиликтүү кеңештин депутаттары менен колдоосу менен алганбыз. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Хоо үлгүсүндөгү 8 кубовый атайын техника. Анан 23-жылдын жыйынтыгы менен да ошол азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик сатып алууга бердик. Эртең ошол март айыга Кудай буйрса дагы бир 8 кубовый техника келет. Шаардагы буга окшогон керектөөлөрдү ушул ишкана чыгарат. Алсак жогоруда айтылган таштанды чыгаруучу үкөктөр, шаарга коюла турган жол чырактар жана калаадагы бир катар оюм чийим жасалгалары аталган ишканага тиешелүү. Бизде цехте 5 сварщик иштейт. Контейнерлер жасайбыз. Көбүнчө ошо көбүрөөк басымдуу заказыбыз өкмөттүн заказдары болот. Конкурс аркылуу тандап алганда жасап беребиз. Азыркы заказдарыбыз ушул контейнерлер оцинковкадан, сапаты жакшы. Анан бул жакта дагы бир айта турган мына да светофорлор өзүбүз бул да ошо тендер аркылуу алынып жасалат. Бунун корпустары бардыгы Россиядан келет, бул жерде чогулдурулат. Эгер ушуга бизге былтыры российский фондко 1-2 кайрылганбыз, бирок каржылуу болгон жок. Болсо мына платаларды, анан мына куйчуларынын станоктору келсе, бул жакта өндүрсөк болот да өзүбүздө. Эми мунун сапарына канчалык деңгээлде мындай кепилдик бере аласыздар? Мынугабы? Бул өзү негизи бир жылга беребиз, а биз койгондор азыр 6 жылдан бери иштеп турат шаардын ичинде. Рызак шаардын ичинде коюлган. Булардын сапатыга дагы 1 жыл кепилдик берилет. Бирок азыр биз койгондорго 2 жыл болуп калды, иштеп турат жакшы эле. Бул буюрса биздин өзүбүздүн расчет менен 5-6 жылга чейин берет да. Плазма резка деп аталат. Бул воздух менен кесет металдычы. Плазма металды ысытат, нары түркүп салат дагы, ошонун жеңил кесилет. Затрат жок. Колдо таш менен кескенде расход көбүрөөк болот, бат болот, мында овальный жерлерди кессе болот оңой эле. Бул экөө тең немеден келген, Россиядан салынган. Анан могу Разап шаарына киргенде көрсөңөр оң жакта жазууда. Ошол темирден болгон, биз жасаганбыз 2 жыл мурун ошондо. Как раз ошондо алынган бул аппарат. Овальный жерлерди кескенде. Жана аялдамаларды көрсөңөр, жанында мындай узурлору бар. Кыргызстандын оймолору, ошону да ушул аппарат менен салынган. Разаковдагы негизги көйгөй турак-жай жетишсиздиги. Бүгүнкү күндө шаарда 7,5 миңге чукул адам жер тилкесин алуу боюнча кезекте турат. Бүгүнкү күндө ошо 23-жылы 4 миллион 110 миң акча каражатты бөлүп, тиешелүү ошол 810 гектар жерге биз
башкы план даярдоо боюнча Ош проект институту менен сүйлөшүп, мамлекеттик сатып алуусун өткөрүп, бүгүнкү күндө ошол ген план толук кандуу бүтүү алдында турат. Эгер шаардын башкы планы бүткөрүлүп калса, тиешелүү кагаздар өкмөткө жиберилип, бул маселе жайгарылуу алдында турат. Ал эми кезектеги көйгөй социалдык объектилердин жетишсиздиги. Быйылкы жылы Разаковдагы 3 социалдык мекемени бүткөрүү пландалууда. Чек ара статусун алган ошол Ак Босок айылында бала бакча авариялык мектеп авариялык абалда болчу. Ошону 225 орундуу мектеп салуу жагы каралып атат. Андан кийин Тайлан айылында да ошол бала бакча авариялык абалда. Ал жерде ошо эски союздан калган ошо Навайкананы бүгүнкү күндө бала бакча кылып пайдаланып келген. Ал дагы ошо проекттери толук кандуу бүтүп, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик сатып алууга берилейин деп алында турат. Андан сырт ошо 3-чү сос объект бул шаардын аймагындагы Ысык көл орто мектеп болуп саналат. Аны биз ошо 450 орунду деп сунуштадык. Ал дагы биз тиешелүү иш кагазларын мына бүгүнкү күндө архитектура менен макулдашып бүтүрдүк. Былтыркы жылы Разаков шаары кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумуна катышып, андагы балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар конкурсунда 2-нчи орунду жеңип алган. Ушул жылы уткан 2 миллион каражатка райондук өнүктүрүү фондунан шаардык кеңештен каражат кошулуп, жалпы сметалык баасы 6 миллионду түзгөн балдар үчүн оюн зоок аянтчасы курулат. Ал шаардагы Самат Садыков атындагы чоң сейил бактын ичине салынмай болуп, 20 сотук аянтты ээлейт. Ичинде амфитеатр, фото, спорт жана балдар ойночу аянтчалары болору күтүлүүдө. Шаардын ички көчөлөрү акыркы жылдары көбүрөөк асфальттала баштады. Маселен 2022 жылы Разаков жана Кошмуратов көчөлөрү жана Разаков аэропортунун айланасындагы көчөлөргө асфальт төшөлгөн. Алдыда бул иштер дагы улантылары айтылды. 24 жылга Разаков шаарына караштуу Голбо айылы, анан шаарга караштуу Хаджаматов деген көчөлөр бар. Аларды ошол жергиликтүү бюджет, ошол менен бирге дем берүүчү грантка сунушталганбыз. Бүгүнкү күндө Минфиндин кароосунда турат. Эгер өтүп калса, аларды ишке ашырабыз. Андан сырт ошол жалпы ошол 8 километр болжол асфальт төшөлүү алдында турат. Тиешелүү архитектуралык документтери бүткөрүлүп жатат. Буга ошол Дүйнөлүк банктан акча бөлүнүп, Арис тарабынан ишке ашырылуу жагы каралууда. Разаковго келген ар бир конокту ушул үй-музей кызыктырбай койбойт. Музей 1990 жылы түзүлгөн. Мында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун көптөгөн жеке буюмдарын, китептерди, кийим кечелерди, интерьер предметтерин жана эмеректерин, сүрөттөрүн көрүүгө болот. Мындагы айрым экспонаттар Исхак Разаковдун Бишкектеги үй-музейине жиберилген. Ал жерде улуу инсандын сыйлыктары, анын ичинде 4 Ленин ордени, 2 эмгек кызыл туу ордени жана ата мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени сакталган. Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районундагы Корсон кыштагында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Хожен шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1929 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, 36 жылы Москвадагы пландоо институтун бүтүргөн. 1945 жылы 4 ноябрда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Разаковду Кыргызстандын министрлер советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. Согуштан кийинки эл чарбасынын абалы оор болгондуктан Разаков болгон күчүн, билимин, талантын республиканын экономикалык өнүгүп өсүшүнө жумшаган. 50-61 жылдары Кыргыз ССРнин Компартиясынын 1-чи секретары болуп иштеген. Бул экөө тең ошол кездеги чоң кызмат эле. Кыргызстандын жүрөгү болгон Баткен облусунда жайгашып, Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун атын алган Разаков шаары бүгүнкү күндө мына ушундай өнүгүү жолунда. Эгерде дагы да ушундай иштер көбүрөөк аткарыла турган болсо, алдыда биз Разаковду бир жакшы чоң өнүккөн шаар катарында көрсөк болот. Разаковго болгон сапарыбыз ушул жерден жыйынтыкталды. Кийинки биздин шаар долбоору Сүлүктүдө жолугушканча.